Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmattu bizdin radyo kanalımızda tыңдаучылар. Sizlerin nazarınızda kayradan biz, men Bahtiyar Şarapov. Birinçiden Allah Taala çeksin maqtolar, jana Peygamberimizga salavat jana salamlar bolsun. Maqtoo jana salattan keyin Allah Taala siz bizdin uşul vaqt çeyin kılgan qiraatыбызды, okugan namazыбызды, tutkan orozabızды, bergen sadakabızды, degele ar bir kılgan ibadatыбызды толугу менен kabul kılgan bolsun. Jana pendeçilik kılıp, bilip bilbey kılgan күнөөлөрүбүздү, çoğ kılgan jana kichine kılgan күнөөлөрүбүздү, açıktan açık kılgan, oşon эле жашыруун kılgan күнөөлөрүбүздүн бардыгını tüp tamırı menen keçirgen bolsun. Çındığında Allah Taala merimdilödün merimdüsü, Allah Taala ırayımdıladın ırayımdüsü, Allah Taala keçirimdilödün keçirimdüsü. Ушундай улуу болгон Allah Taala siz bizди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди. Ошондон бүгүнкү күндө Насихат радиосунда биздин жыштык 99 жыштыгы мына ушунда бүгүнкү күнү сиздер менен көрө албастыктын кесепети, же болбосом ичи таарыдыктын зыяндыгы туурасында сөз кылмакчыбыз. Андыктан 1 саат бою биз менен болуңуздар. Эгерде сиздерде кызыктырган суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номерибиз аркылуу сурооңуздарды берсеңиздер, биз жооп беребиз. Бизде WhatsApp номерибиз 705 96 94 41 номерибиз иштеп жатат. Мына ошого суроо берсеңиздер болот. Албетте дагы жаңыдан кошулгандарга биз эскертип айтып кетебиз. Бизге талак туурасында бербей койсоңуз жакшы болот. Анткени бул муфтияттан чечиле турган маселе. Ошол эле учурда төшөк маселеси боюнча дагы бербегениңиз жакшыраак. Анткени бул жекече сурап ала турган маселе. Анткени сиз ооба жалгыз отурган болушуңуз мүмкүн. Канчалаган адамдар үй бүлөсү менен, бала чаканысы менен, келиндери менен, же болбосом уяттуу адамдар менен бирге отурган болушу мүмкүн. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, адепти сактап, ал маселени жекече сурап алсаңыз жакшыраак болот. Бүгүнкү күнү урматтуу тууган, биз ичи таарыдыктын же болбосом көрө албастыктын кесепети, зыянны теманы тандап алдык. Анткени өткөндөгү аптада эсиңиздерде болсо, албетте сөз ташуу, ушакчылыктын кесепетин айтканбыз. Бүгүн ошого улай эле албетте биздин Абилей Самарканди рахматуллах алымыбыз дал мына ушул тартипти айткан экен. Мына ошондон ушуну биз дагы тандап алдык, туура көрдүк. Анткени Абдуррахман ибн Муавия разияллаху анху риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саласатун ла янжу минхунна ахадун." 3 түрдүү адам бар, алардын 3-өө тең ийгиликке жетпейт. 3 түрдүү адам бар, 3-өө тең бактылуу боло албайт, ийгиликке дагы жете албайт, иши эч качан ишке ашпайт. Я Аллах! Алардын бирөөсү жаман күмөн кылуучу адам. Мусулманга ар дайым, мусулман эркек болсун, аял болсун, ким болсо, ошолордун бардыгына жаман күмөн кыла турматтаган, бул адам эч качан ийгиликке жетпейт. Экинчиси мына ошол көрө албастык, ичи таарыдык адам, ичи таар, башка бирөөдө барыны көрө албагандан бул ийгиликке жетпейт. Üçüncüsü жамандыкка жоорugан, көзүгө бир аз эле илешип калды, же болсом кулагына бир аз эле түшүп калды, толук уккандагы жок, мына ушундай окшойт деп эле өзүнүн каалагандай, өзү ойлогондой жаман жакка жоорой берген адам бул эч качан ийгиликке жетпейт деди. Мына ошондуктан урматтуу мусулмандар, биз бул нерседен сактанышлыгыбыз өтө зарыл. Анткени бардыгыбыздын максат ийгиликке жетишүү, бардыгыбыздын максатыбыз бактылуу болушлук. Ya Allah. Эми мына ушул хадисти маанисини түшүндүрүп берип атат Абулай Самарканди рахматуллах алейхи. Качанда ооба ар бир адамдын ички оорусу булчу, көрө албастык, ичи таардык бардыгында эле бар. Бирок урматтууган, ошону жоготуу. Эгерде сиздин жүрөгүңүздө бирөөгө болгон көрө албастык бар боло турган болсо, сиз аны ачыктыкка чыгарбаңыз.
Сиз аны тилиңизден айтып жибербеңиз, ачыктыкка чыгарбаңыз, ичиңизде бекем сактап калыңыз. Анткенде жүрөктөгү нерсеге Аллах Таала эч качан азап бербейт, ага күнөөкөр болбойсуз. Качан тилиңиз менен айтып бермейинче, же болбосо колуңуз менен ошого көрө албастык кылгандыгыңызды, ошого ичи таарлык кылганыңызды колуңуз менен жасап ийбесеңиз, албетте күнөөкөр болбойсуз, жүрөгүңүздө кала берет. Ошондой эле мусулманга болгон жаман күмөн боло турган болсо, муну дагы сиз акыйкатыны билмейинче, же болбосо колуңуз менен кармап алмайынча, эки көзүңүз менен аны көрмөйүнчө, сиз эч качан муну дагы башка бирөөгө айтпаңыз. Ошол эле учурда жаман күмөн, жамандыкка жоору бир аз эле эмне кылып калды, эми бизде ошондой да эркек болгондон кийин салыштырмалуу түрүндө мисал катары айтабыз. Бир аял эмне болуп калдыр, көбүрөөк тоюп алыптыр, курсагы чыгып калган болсо, ушул бирөө менен жаткан окшойт, бою да баары окшойт. Окшойт да булчу, сиз акыйкатын билбейсиз. Жөн эле жамандыкка жоору эле ар кимге айтып барасыз. Анткени кече эле үйгө бир башка келген, өткөндө дагы башкача машина токтоп калган, деп эле ойлоп башка бирөөгө жамандыкка жооруп айтып атасыз, урматтуу тууган. Бул өтө чоң күнөө. Ошондуктан сиз аны не кылыңыз, ичиңизде сактаңыз, жамандыкка жоорубаңыз, урматтуу тууган. Карасаң ошондой дейт. Эртеси эле караса, курсагы тойду эле, ачка калыптыр, курсагы түшүп калды. Энди эмне болсо, азыр бойдан алдырып келген окшойт. Азыр мына ушундай, буларга ишенич жок. Деп эле ар кимисини жамандыкка жооруп айтышлыгыңыз, бул сизди ийгиликке жеткирбейт, бул сизди бул дүйнөдө эле жок кылат, урматтуу тууган. Ошонтан Муавия ибн Аби Суфиян разияллаху анху өзүнүн баласына айтып атат, өзүнүн баласына: "Я бунайя, эй балакайым, ияка вал хасад, сен көрө албастык, ичи таарыктан сактангын. Эч бир адамга ичи таарлык кылба, эч бир адамга көрө албастык кылбагын. Себеби сенин көрө албастык кылгандыгың душманыңдан ачык болгуча да өзүңдөн билинип калат, өзүңдөн ачыкка чыгып калат. Көрө албастык кылганың мамилеңден, маанайыңдын түшкөнүңдөн, түсүңдүн бозоргонундан, же болсо кызарганыңдан эле билинип калат өзүңдөн. Мына ошондуктан сен эч качан эч кимге көрө албастык кылбагын, бул нерседен сактангын" деди. Урматтуу му'мин мусулмандарым, биз Насыйхат радиосунда 90 жана 9 жыштыгында түз эфирдебиз. Түз эфирде ошол көрө албастыктын кесепети туурасында сөз кылып атабыз. Эгерде сизде кызыктырган сурооңуз боло турган болсо, бизде 705 96 94 91 деген WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Мына ошого сурооңузду калтырсаңыз болот, албетте биз жооп беребиз. Абулей Самарканди рахматуллах алейхи айтат: "Көрө албастыктан дагы адам баласына зыян бере турган эч нерсе жок." Караңчы, сизге эң зыян дей турган нерсе эмне экен? Көрө албастык. Мына ошол өзүңүздү өзүңүз жеп жок кыласыз, албетте өзүңүздү жегениңиз аз келгенсип, мусулман бир тууганыңызды дагы кыйнайсыз. Ооба, көрө албастыктын зыяны өзүңүзгө да болот. Ошол эле учурда кимге көрө албастык кылып атсаңыз, ага дагы зыян келтиресиз. Өзүңүзгө дагы. Ошондуктан Абу Лейс Самарканди рахматуллах алейхи айтат: "Көрө албастык тан дагы зыян берүүчүрөөк эч нерсе жок." Неге? Себеби ошол көрө албастык кылган ичи таарлык адамга бул дүйнөдө эле 5 түрдүү азап берилет. Бул дүйнөдө эле 5 түрдүү азап берилет. Биринчиси гаммун ла янкатия, үзүлбөй турган, токтобой турган кайгыда жүрө бересиз да. Кошунаңызга көрө албастык кылып атасыз, досуңузга көрө албастык кылып атасыз, мейли жакын тууганыңызга көрө албастык, кимге чогуу иштегениңизге, бирге жүргөн, кимге көрө албастык кылып атасыз, сизде гам боло берет. Бул гамдан сиз не кылып үзүн албайсыз. Неге? Ушу жатарда да гам, күйүт менен көрө албастык кылып ичиңиз тырышып жатасыз. Эрте коңшуна дагы кандай машина минип келет болду экен. Шу машинасын албаштырбай эле койсо экен. Эртең дагы терезесин кандай коет болду экен. Эртең пардасыны, үйүнү кандай эвроремонт кылат экен. Жатканда дагы жөн жатпайсыз, турганда дагы ошону карап турасыз. Эгер өзгөртүп берген болсо, андан 5 бетер не кыласыз? Өзүңүздү гам, күйүткө саласыз, урматтуу тууган. Досуңуз деле жакшыраак кийинип алган болсо, неге бул ушундай жарашыктуу кийинип берет? Неге бул кийимини тез алмаштырат? Алла берип атат ага. Сиз эмне үчүн ага ичи таарлыгыңыз кыласыз, урматтуу тууган? Мына ошондон не кыласыз? Ичи таарлык кылбаңыз, барыга шүгүрчүлүк кылыңыз. Анда бар боло турган болсо, маша Алла. Алла Таала кимге кааласа берет деңиз, болду.
Kimге kalasa Allah Taala berет, ошого калап тур, ошого берди урматтаган. Эгер сиз деле ошондой иштей турган болсоңуз, сиз деле бир аз аракет кыла турган болсоңуз, сиз деле кичине эртерээк туруп уйкуну азайта турган болсоңуз, албетте сиз деле бул нерсеге жетиштиңиз. Бул мүмкүн нерсе, урматтаган. Ошондон бул биринчи оору болот. Көрө албаштуу адамга эң зыяны ошол. Биринчи не кылат экен? Бул дүйнөдө сизге азап берилген, гам күйүттөн чыкпаңсыз, маанайыңыз ачылбайт, ары дайым капалуу жүрөсүз, ары дайым бир жүктү көтөрүп алгандай жүрөсүз, урматтаган. Албетте бул сиздин бул дүйнөдөгү азабыңыз. Экинчиси мусибат ла южару алайха, мусибатун ла южару алайха. Бул мусибат. Мусибат деген сөз, урматтаган, биз түшүнөлү. Атаң өлгөндүгүн мусибат, албетте балаң өлгөндүгүн мусибат, банкрот болгондугуң мусибат, оору келгендиги мусибат. Бирок ал нерселерге сиз сабыр кылсаңыз, сооп аласыз да. Ичи таарлык дагы дал мына ошондой мусибат, бирок буга эч кандай сооп албайсыз, урматтаган. Эч кандай сооп албайсыз буга. Мына ошондуктан бул дүйнөдөгү азабыңыз болуп эсептелинет. Үчүнчүсүнү, албетте бул жемеге татыктуу адам болосуз. Жемелей берет бардыгы, эч ким сизди мактабайт. Себеби ичиңиз тар, көрө албассыз, тышыңыздан эле көрүнүп турат. Ким айтты азыр? Муавия ибн Абу Суфиян өзүнүн баласыга айтты. Сен ичи тарлыктан алыс болгон, анткени душманыңдан көрүнүштөн алдың эле сенин өзүңдө көрүнүп калат деди да. Мына ошондон эч ким сизди мактабай, бардыгы тет анушундан этият бол. Мына ушундан сактан. Мына ошого көрсөтпөй эле койчу. Мына ошого мактанбай эле койчу. Бардыгы балким сизден сактана баштайт, урматтаган. Төртүнчүсү, Аллах Таала сизге наразы болот. Анткени Алла бир инсанды каалап, макул, жакшы көргөндөн берип аткан болсун, ага сиз эмне үчүн не кыласыз? Ичи таарылык кыласыз. Эмне үчүн көрө албастык кыласыз? Алланын бергендигине неге сиз тоскоолдук кыласыз? Алла Таала билбей берип коюп атабы, урматтаган. Жок, бул деген элдин акысын жеп атат, бул арам жеп атат. Анда арам нерсеге эмне үчүн көрө албастык кыласыз? Арам нерсеге эмне үчүн ичи таарлык кыласыз, урматтаган? Кайра шүгүр кылбайсызбы? Алхамдулилла, Алла мени арамдан сактап койду. Ошого окшош арам жегенден көрө ачкадан өлгөнүм артык дебейсизби, урматтаган? Элге дагы бөлүштүңүз, элдикини жеп атат. Сизге берсе, сиз да кошо жеп атпайсызбы? Мына ошондуктан кайсыл тарабына алсаңыз дагы көрө албастык, ичи таардык бул сизди ийгиликке жеткирбейт. Бешинчи, бул дүйнөдөгү азабы тугулаку алейхи абуабут тауфик. Ошол ичи таар көрө албас адамга бардык мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги жабылып калат. Ошого ичи таарлык кылбастан балким дуа кылсаңыз, ичи таарлык кылбастан балким ошого коштоп айта турган болсоңуз, анда бар боло турган болсо сизде дагы болуп калат. Ал берген нерсени ал да бар боло турган болсо сизге дагы бөлүшүп калат, урматтаган. Бирок сиз ичиңиз таарлыгыдан ага көрө албастык кылгандыгыңыз үчүн, сиздин ичиңиз таарлыгыдан бахылдык, сараңдык кылганыңыз үчүн өзүңүзгө келе турган ийгиликтер дагы жабылып калат. Бул албетте бул дүйнөдөгү азап болуп эсептелинет. Мына ошондуктан ар бир инсанда ооба болот, бирок аны ачыкка анык чыгаргандар бар. Жок, чыгарбастан ичиде жутуп алып туруп, эч кандай билдирбесен, кут болсун, узагына сүйүнтүрсүн деген дагы адамдарыбыз жок эмес, урматтаган. Мына ошолордон үлгү алуу менен биргеликте кимге кандай нерсе берилген болсо, макул сизде жок болсун, анда канча көп болсун, машалла, Аллах хасанатара берекесini берсин. Мына ошол кылган иштериңдин ийгилиги болду. Дагын кылып берсең, мындан дагы жакшы нерсеге жетесиң деп, кайра жакшы сөзүңүздү айта турган болсоңуз, албетте сизге дагы ошол нерсе берилиштиги оңойраак болот. Ошондон урматтуу менин мусулман туугандарым, биз дагы кайталайбыз. Биз бүгүн Насихат радиосунда 90,9 жыштыгында сиздер менен түз эфирдебиз. Эгерде сизде кызыктырган сурооңуз боло турган болсо, 705 96 94 41 WhatsApp номерибиз иштеп атат. Ушуга сурооңузду калтырыңыз. Албетте биздин алгачкы сурообуз келип түштү. Ассаламу алейкум деп жана бирөө жазган. Ва алейкум ассалам. Андан кийин рассрочкага телефон алса болобу дейт. Албетте болот, шарты менен. Рассрочка деген сөз, эгер сиз убакыт бөлүп берип атат. Мен ар дайым айтып келем, байыганды эле ойлой бербеңиз, кедей болуп калышты дагы ойлоңуз. 3 айга төлөп бер деди, 5 айдан бөлүп бер деди. Ошол учурда эгер бере албай калсаңыз эмне болот? 3 ай мөөнөт менен иштеп атасыз, 3 айга ойлосоңуз, тез эле эмне кыласыз? Төлөп койчудай эле. Бирок ар кандай болуп кетиши мүмкүн да. Иштебей калдыңыз, ооруп калдыңыз, ишиңиз токтоп калды, карантин болуп калды. Эгер ошол 3 айдын ичинде сиз төлөп бере албасаңыз эмне болот? Эч нерсе болбойт. Проценти жок.
Maşallah. Eğer ошол 3 ай sizge möhnet berdi, төлөй албасаңыз дагы bir 15 gün koşup berdi. Anda dagı төлөй албасаңыз telefonuңузду эмне кылды? Блокко койду дагы, иштетпей турган кылып койду. Качан төлөп келсең ачып беремин, анан иштете бересиң dedi. Муну алсаңыз боло берет. Албетте сумнун үстүндөгү ызданатын мен эсимден чыгарып койдум. Ошол жерде балдар аннык шарияттан тартуу менен телефондоруну эч кандай проценти жок. Ошол учурда сиздин эч кандай документиңизди дагы талап кылбастан эле мына ушул шарттар менен берип жатат балдар. Ошолорду сураштырсаңыз, же болбосо эфирден кийин чыгып байланыша турган болсоңуз, мен айтамын, аны алсаңыз болот. Анткени бүгүнкү күнү жалпыбызга телефон бул бүгүнкү эмне болуп калды? Ар бирибиздин колубузда зарыл нерседей эле сезилип калды, урматтууган. Мунсуз жашоо жоктой эле болуп калды. Албетте жашоонун талабы, урматтууган, жакшы жака колдоно турган болсоңуз эч нерсе эмес. Ошол эле учурда сиз алганда адалы менен. Эгерде 3 айга төлөй албай калдыңыз, анда процент кошулат. Күнүгө 1 сомдон кошулат, күнүгө 50 тиынден кошулат. Сизге аздай көрүнүшү мүмкүн, урматтууган. Бирок төлөй албай калгандыгыңыз үчүн, ал кредитке айланып калгандыгы үчүн эмне болуп каласыз? Сиз бар нерсеңизден дагы айрылып каласыз, ал арамга айланып калат. Мына ошондуктан ар бир нерсени аларда телефон болсун, машина болсун, үй болсун, кайсы нерсени алсаңыз да рассрочкага алсаңыз боло турма тутулган, ошондо проценти кошулбай турган, анан натыйжасын ойлоп туруп, байыганды эле ойлой бербестен, кедей болуп калса дагы ойлоп туруп, анан алсаңыз өзүңүзгө ылайыктуу болот. Жашоодогу кыйынчылыктарды кантип жеңебиз? Оңой эле, урматтуу тууган. Жашоодогу кыйынчылыктарды оңой эле жеңебиз. Бардыгына Аллах Таалага кайрыласыз. Я Аллахым, мага жеңил жашоо бер. Я Алла, мен мындай нерсени көтөрө албаймын. Мага жеңил сыноо бер дейсиз, алдыга карай умтуласыз. Алдыга карай умтуласыз, урматтуу тууган. Жашоо, бүгүнкү күнү бир аз нерсе жетпей жаткан болушу мүмкүн. Эч нерсе эмес. Мен ар дайым айтып келем, бүгүнкү күнү кичине тоо кепеде үйүңүз барбы, шүгүрчүлүк кылыңыз. Анткени канчалаган адамдар үй жок, квартирада жашап атат. Макул, квартирада жашап атасызбы, шүгүр кылың, ошону төлөп жашап атасыз экен, жылуу жерде жашап атасыз. Канчалаган адамдар, урматтуу тууган, өзүнүн эч кандай баягы адамдык сыфатын кармай ала албагандыктан, же болбосо жалкоо болгондугу үчүн бомбуж болуп, сел саяк болуп көчөдө жүрөт. Аларга барып сүйлөсөң, алар деле айтат: "Эсен аман кыштан чыгып алсак, жер бети биздин үйүбүз" депчи, Мына ошондон кантип ошолор шүгүр кылып аткан болсо, биз кандай шүгүр кылбайбыз, урматтууган? Шүгүр кылып туруп алдыга умтулуңуз, жөн жатпаңыз. Мен кыйналып атам, анан кымбат болуп кетти, эме кандай болот деп жатпаңыз, урматтуу тууган. Аллах Субхана Таала ден башыңызды таза койгон болсо, тынчылык болуп турабы, бардыгы табылат, оңайда чыгып кетесиз. Ошол учурда сиз ла хаула ва ла куввата илля билла. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Бул кол алдыңызда турган казына. Ушул сөздү көбүрөөк айтыңыз. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Бул деген сөз бизде эч кандай айла амал, күч кубат жок, Аллада гана. Аллах Таала күч кубат берген болсо, Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген болсо гана иш жүзүн ашыра аласыз, алдыга жыла аласыз. Аллах Тааладан эч кандай күч кубат берилбесе, урматтуу тууган, мүмкүнчүлүк берилбесе, эч нерсе кыла албайсыз. Мейли кызыл менен бүткөн болуңуз, мейли ушунчалык эле акылдуу, умный болуп учуга чыгып кеткен болуңуз, Аллах Таала кичине эле арканды тартып кое турган болсо, абалыңыз өтө оор болуп калат. Ошондуктан Аллага кайрылуу менен алдыга умтулсаңыз, бардыгыбыз чыгып кетебиз. Кийинки суроо келгенге чейин албетте биз сөзүбүздү улантабыз, урматтууган. Биз азыр сиздерге айтып атабыз, ушул көрө албастыктын жамандыгынан сактануу боюнча. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисинде жалпы досторуна кайрылып атат: "Эй, кулак төшөп уккула, Аллахтын берген неамат белектери үчүн дагы душмандар бар" дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Эй, кулак төшөп уккула, Алланын саңа берип жаткан жакшылыгында дагы душмандар бар" дедиле. Сахабалар таң калып сурашты: "Эй, Алланын элчиси, Алланын берип жаткан жакшылыгына душмандык кылгандар алар кимдер?" дедиле. Пайгамбарыбыз жооп кылып айтып атат: Аллах Таала сага берген, Аллах Таала өзүнүн айкөлдүүлүгүдөн, берешендигиден сага берген нерсеге көрө албастык кылган адамдар, ичи тарлык кылган адамдар, булар Аллахтын берген неаматына душман болгон адамдар дал мына ушундай деди. Мына ошондуктан Аллах Субхана Таала айкөлдүүлүгү дүйнөнү кимге жакшы көргөн адамыга дагы бере берет, жаман көргөн адамыга дагы бере берет. Балким жаман көргөн адамыга көбүрөөк берет, урматтуу тууган. Жакшы көргөн адамыга
Аллахка дагы бере берет. Мына ошондон кимге берип аткан болсо, бул Аллахтын айкөлдүүлүгү, Алланын берешендиги. Ошол эле учурда көкөрөк какпаң, мен иштеп атам, башты иштетиш керек, анандай кылып атам, мындай. Жок, урматтуу. Алла Таала сизге мүмкүнчүлүк берип атат. Эми Алла мүмкүнчүлүк берген нерсеге башка бирөө эмне үчүн я Алла ичи таарылык кылыш керек. Ya Allah, Malik ibn Dinar rahmatullah aleyhi öte tasirli söz aytıptır. Ova, men bugün bul maselege, bul efirge dayardanıp jatıp, özüm birinci jolu okudum. Balkim bu sözdü, bu kitapta men özüm birinci jolu okudum. Maga uşunçalık tasir berdi hurmatı tuğan. Malik ibn Dinar rahmatullah aleyhi aytat, men Qarı, hafiz adamdardın, Kur'an jattаған adamdardın, başka bardık adamlarga kübö bolsa, Kur'an jattаған, bizde qarı dep koyabız, hafizler, başka adamlarga kübölükke öte turgan bolsa, men buladın kübölügünü kabul kılam. Birok, oşal hafizler, Kur'an jattаған adamlar biri-birine küböge öte turgan bolsa, men bulardı kabul kılbayım, buladın kübösünü kabul kılbayımın. Nege? Sebebi qarı, Kur'an jattағандардын biri-birine bolgon, kör alбастыктарын себебиден туура эмес күбө берип коюшлугу мүмкүн. Мына ошондуктан алар бири-бирине көрө көр албастык кылат. Мен алардын бири-бирине болгон күбөлүктөрүнү кабыл кылбайм деген экен, урматтуу тууган. Мына ошону окуп атып ата бабабыздан сөзү келди. Ата бабабыз эзелтен айтып кеткен. Байдын душманы бай, кедейдин душманы кедей да. Байлар бири-бирине көр албастык кылат. Кедейлер кедейге көр албастык кылат, урматтуу. Ошол эле учурда карыларга көр албастык кылат экен. Муну Малик ибн Динар айтып атат. Мен айткан жокмун, урматтуу тууган. Муну ошондуктан ар бирөөбүз бул оорудан сактанышлыгыбыз өтө зарыл. Башында айтып келдик. Көр албастык кыла турган болсоңуз, сиз тилиңизге чыгарбаңыз, башка бирөөгө айтпаңыз. Тилиңизден ичиңизге ит өлүп жатса дагы, тилиңизден сонун окуйт экен, жакшы адам экен, жакшы алыпсың, кут болсун, астыдан шамал өтүп турсун, узагына сүйүнтүрсүн деген тилиңиз менен жакшы сөзүңүздү айтып тура турган болсоңуз, албетте бул көр албастыктан эртерээк кутулуп кетесиз. Чынында эле, урматтуу тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан узун хадисинде айтыптыр, кыямат күнүндө жети түрлүү адам эч кандай сурак бербестен дозокко кирет. Жети түрлүү адам эч кандай сурак бербестен дозокко кирет. Ya Allah, неге муну кылдың, эмне үчүн кылбадың деп сурап олтурбастан эле дозокко түшөт деди. Пайгамбардын достору сурады: "Эй Алланын элчиси, алар кимдер?" дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Менден кийин залымдык менен, зулумдук менен башчылык кылган адам" деди. Мына ошондуктан машалла чоңдорубузга дагы Аллахтан дуа кылып сурайбыз. Урматтуу чоңдору, чоң иштеп аткандар, колуңуздагыларга эч кандай зулумду кылбаңыз. Балким толугу менен мээримдүүлүк кылып, кечиримдүүлүк кылып, пайгамбарыбыздын хадистерин көбүрөөк окуп, Аллах хасанадан өкүмдөрүн аткарып, зулумду кылбастан башкара турган болсоңуз, ал мейли президент болсун, мейли депутат болсун, мейли министр болсун, мейли жөнөкөй эле бир башчы, колуңузда канча адам иштеп аткан болсун, ошолорго зулумду кылбастан, урматтуу, ошолордун акысыны жебестен башкара турган болсоңуз, албетте бул дүйнөдө дагы жеңил болот, ахиретте дагы жеңил болот. Экинчи адамды пайгамбарыбыз айтыптыр, таассуб деп коет. Кыргызчага которгондо кандай болот экен? Таассуб, менсинүү. Же болбосом, калган адамдарды көңүл кылмасам, биз арабпыз. Силер ажамсыңар. Куран бизге түшкөн, биздин тилде түшкөн, биз арабпыз, биз пайгамбардын урпактарыбыз, биз арабча Курандын тили менен сүйлөйбүз, бейиште дагы биздин тил менен сүйлөйсүңөр. Мына биз деп өздөрүнү улуу сезген, өздөрүнү чоң сезген арабтар дагы, эгер ошондой боло турган болсо, өзүнү таассуб кылып башкаларды көзгө илбей, теңине албай турган болсо, булар дагы сураксыз дозокко түшөт деди. Ошол эле учурда кыянат кылып саткан соодагер дагы. Кыянат менен саткан. Турецкийде Кытайскийде, турецкийде алдап саткан, же болбосо жакшырагын көрсөтүп, жаманын берип койгон, мына ошондой боло турган болсо. Макул алыска кетпейли, урматтуу тууган. Андан кийин биздин темабызда айтып атат: "Ва ахлул илми бил хасад", илимдүүлөр бири-бирине көр албастык кылган болсо, мына ошолор дагы
сураксыз дозокко түшө турган адамдар мына ошолор дейт. Мен жана айтып өттүм, байлардын душманы байлар болот, кедейдин душманы кедей болот, каары, хафиздердин душманы ошолор болот, илимдүү алым, имамдардын душманы мына ошолор болот, урматтаган. Мына ошондон бардыгыбыз бул нерседен сактанышыбыз керек. Сөздү аны улантуудан алдың, суроо түштү, ушуга жооп беребиз. Гусул даарат аларда дуа айтыш керекпи? Албетте урматтуулган, мустахаб же болбосо сүннөт, зарыл эмес. Айтсаңыз, гусул аларда өзүнүн ниетин кылсаңыз, негизи эле ниет деген сөз тил менен айтышыңыз шарт эмес. Ошол гусул аламын деп суу даярдап атканыңыз өзү мына ошол ниет болуп эсептелинет. Анан даарат аларда ооба, пайгамбардын сүннөт дуалары бар. Колуңузду жууганда, оозуңузга суу алганда, мурдуңузга суу алганда, бетиңизди жууп алганда ар биринин өзүнүн дуалары бар. Мына ошолорду дуаларды кылып ала турган болсоңуз, соопка каласыз, машалла көбүрөөк пайда табасыз. Ya Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne dedi? Suraksız dozokko түшө тургандардан бирөөсү бул илимдер, илимдүү аалымдар. Мындайча айтканда, качанда аалым, илимдүү болду, имам болду, машалла, муфти болду, мейли казы болду, мейли жөнөкөй эле бир мударрис сабак берүүчү болду, кыскасы аалым болду. Бул качан эгерде ошол бири-бирине көралбастык кылат, бири-бирине ичи таарылык кылат, качанда ошол алып аткан илимди дүйнөгө жетиш үчүн алган болсо, эгер ахиретке жетиш үчүн алган болсо, буга дагы бул эч кимге көрө албастык кылбайт, ичи таарлык кылбайт. Бул инсанга дагы демек эч ким көрө албастык кылбайт. Эгерде дүйнө максатына жетүү үчүн медреселерди бүткөн болсо, дүйнө максатына жетиш үчүн албетте окуган болсо, анда сөзсүз бул адамдарда ичи таардык, көрө албастык буларда дагы болот. Ооба, илимдүү болуп калышык менен де периште болуп калган жок. Ошондон ар бирөөбүз айтып аткан, мен деле угуп аткан, сиз деле бул жаман нерседен сактанышлыгыбыз зарыл. Урматтуу туугандар, биз Маслихат радиосунда 90 жана 9 жыштыгында түз эфирдебиз. Биздин WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Эгерде суроо берем десеңиз, 0705 96 94 жана 41 номерине жазып SMS аркылуу кайрылсаңыз болот. Албетте сиздер менен мен Бактияр Шарапов, урматтуу тууган. Мен билгенимче сиздерге өзүмдүн билген илимди бөлүштүрүүнүн аракетин кылып жатамын. Андыктан урматтуу туугандар, сиздер бир саат бою биз менен болуңуздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, урматтуу тууган, качанда илимдүүлөр дүйнө максатына жетиш үчүн илим алган болсо, аалым болду, муфти болду, каары болду, казы болду, дегеле имам хатип болду, эмне болот? Көрө албастык кылат, ичи таарылык кылат. Чынында эле урматтуу тууган, бул туурасында Аллах Таала Кур'ан-ы Каримда Ниса сүрөсүнүн 54 аятында жөөттөр, еврейлер туурасында не кылган, айткан. Еврейлер не дейт? Пайгамбарыбызга көрө албастык кылгандыгы үчүн, ичи таарылык кылгандыгы үчүн еврейлер айтышат эле, эгерде бул чындап эле пайгамбар болсо, аялдары менен алек болбойт эле, базарга барбайт эле дейт. Чындап эле пайгамбар болсочу. Мына ошол көрө албастык кылгандыгы үчүн гана, урматтуу тууган. Пайгамбарыбызга пайгамбар берилип калгандыгы үчүн көрө албастык кылган. Пайгамбарыбыздын өзгөчөлүгү, Аллах Таала пайгамбарыбызга гана мүмкүнчүлүк берген, уруксат берген. Бир учурда 9 аял менен жашаганга, мына 10 аял менен жашаганга, мына ошого гана эмне көрө албастык кылгандыгы үчүн гана ичи таарылык кылышкан. Мына ошондуктан сиз биз бул нерседен сактанайлы. Анткени урматтууган, кээ бир даанышмандар адамдар айтат, силер көрө албастыктан сактангыла. Себеби көрө албастык жер асмандагы эң биринчи күнөө мына ушул көрө албастыктан башталган. Урматтуу тууганым, даанышмандардын сөзү акыйкатта жер асмандагы эң биринчи күнөө көрө албастыктан башталган, жердеги дагы эң биринчи күнөө көрө албастыктан башталган. Көрө албастык бул өтө чоң күнөөгө жеткирип коет. Көрө албастык бул инсанды динден дагы чыгарып коет. Асмандагы көрө албастыктын башталышы кандай болду, урматтуу тууган? Шайтан алейхи лана. Шайтан, иблис. Аллах Субхана Таала не кылы адам атабызды жаратып туруп, жалпы периштелер, алардын арасында иблис дагы бар эле, шайтан дагы бар эле, сежде кыл дегенде жалпы периштелер сежде кылды, бир гана иблис сежде кылбай койду. Эмнеге деп сураса не дейт? Жоуну Араф сүрөсүнүн 12 аятында айтат: "Халактани мин нарин ва халактаху мин тин."
Ya Allah'ım sen meni ottan jarattın. Al эми adam balasını ılaydan jarattın. Uşa ılaydan jaralganга men ушундай сежде кыламбы? Өзүнү биринчиден чоң сезүү болду, экинчиден жалпы периштелер ошого сежде кылса, мында көрө албастык болду, урматтууган. Аллах Таалага тоң моюндук кылды. Бул урматтууган чынында эле буйрук каяктан экендигине караган жок. Балким жаратылган нерсеге буйрук берилгенге карады да. Эгер буйрук берип аткан Алла болду, я Алла сен кандай деп өкүм берген болсоң, дал ошондой кылам дегенде, албетте була түшпөйт эле. Бул буйрук берип жаткан Аллахты караган жок, балким жөнөкөй эле жаралынган инсанга карагандыгы үчүн мына ошондой түбөлүктүү каргышка калды. Өткөндө бир военный часка барганда мен жигиттерге айтып бердим эле, урматтуу тууган. Бүгүн күнү алар суроо берип, ар кандай суроо берип, неге сөзсүз намаз окуш керекпи, сөзсүз ороза кармаш керекпи деп ар кандай суроо бергендиктен айттым, бул албетте сөзсүз окушуңуз керек. Бул Аллахтын өкүмү. Бүгүн күнү силер солдатсыңар. Кызматта жүрөсүңөр. Командирин келип туруп, мына жерде каз десем, неге деп сурай аласыңбы? Сен бирөөсү дагы жок дейт. Казы 2 метр каз деди. Казы бүттүм, командир, жолдош командир дегенде кайра көмүп сал десе, неге мен араң 2 саатта казып бүттүм деп айта аласыңбы? Сен жок деди. Не кыласың сен? Ошол айткандай кылып туруп кайра көмүп салабыз деди. Болуп турда бир өзүңө окшогон командирдин айтканын неге деп сурай албасаң, анан бүткүл ааламды жок жерден жараткан Аллахтан мен кантип сурайын десем, бардыгы күлүшүп туруп, туура айтасыз, болду, жетти дейт да. Дал мына ошондой эле урматтууган, шайтан алейхи лана көрө албастык кылбаганда, бул деле урматтуу тууган ийгиликке жетмек, көрө албастыгынын себебинен асманда эң биринчи күнөө мына ошондон башталды. Жер бетиндеги дагы эң биринчи күнөө көрө албастыктан башталган. Бул адам атабыздын балдары Кабил менен Хабилдин ортосунда. Кабил булардын болгон окуясыны Алла Таала Маида сүрөсүнүн 27-аятында айтат. Экөө курбанчылык кылышты. Хабил эң жакшысын берди, кабыл болду. Кабил ошондо дагы сараңдык кылып эң жаманын берди, кабыл болгон жок. Ошого көрө албастык кылды дагы. Не кылды? Өзүнүн бир тургандыгын өлтүрүп салды. Эми акыры кыяматка чейин адам өлтүрүлөр. Кимди өлтүргөн болсо, анын күнөөсү эч кандай кемитилбестен ошол Кабилге жете берет. Аны жеткел бул деңгээлге жеткирген көрө албастык оорусу, ичи тардык оорусу болду. Ошондон урматтуу менин бүт туугандарым, ар бирөөбүз бул нерседен сактанайлы, сактаныштын жолун айттым. Тилиңизге чыгарбаңыз, башка бирөөгө айтпаңыз, толугу менен ичиңизде бир аз калсын. Өзүңүздү жемелең, өлүп кет, сен эмнеге уктайсың? Өлүп кет, ушул жетпей атат сага. Сен деле эмне үчүн ушундай кылгандай иш кылбайсың? Ушундан эмнен кем деп өзүңүздү жемелесеңиз, эртерээк бул оорудан кутулуп кетесиз. Бизге кийинки суроо келдилер. Ломбардта буюм коюп акча алган шариятта кандай? Шариятта жок, шариятта арам нерсе. Анткени ломбардка койгондо, урматтуу тууган, сиз залогко коюп аткан жоксуз, сиз процентке койдуңуз аны. Чынын айтканда, урматтуу тууган, залогко коюу деген сөз, мына ареке телефонду мага 10 000 сом керек болуп калды. 10 000 сом керек болуп калды. Мына менга берип тур, мына телефон ордунда турсун, мен качып кетпеймин. Кайра 10 000 сомуңду алып келип берем, телефонумду алып кетем десеңиз, бул болот. Залогко калды деген сөз. Ал ломбардта андай эмес, урматтуу тууган. Ошондон ломбардта иштеген бир туугандарым, сиздин кулагыңызга кулак сырга, мен сиздерди өтө жакшы көрөмүн. Ошондон эртерээк бул жумушуңузду токтотуңуз, ломбардка бербеңиз, анан ломбардтан дагы акча албаңыз. Анткени сизге сөзсүз ал жерде процент кошулат, урматтуу тууган. Сөзсүз процент кошулат. Анан алар өзүнүн акчасын чыгарыш үчүн бирөөлөр машина койгон, башкалар, мен айтат элем, ошол ломбардта сатылып аткан машинаны дагы, алтын шакек дегеле кымбат буюмдарды дагы ал жерден албаңыз. Анткени сиз ошолорго жардам берип атасыз. Ооба, сизге арзан болушу мүмкүн, ал өзүнүн акчасын чыгарып алып атат ал жактачы. Анан дагы ломбардка бере берет, урматтуу тууган. Мына ошондон ал жерлерден албастан, балким адалак эмгек менен жашасаңыз, сизге деле, бизге деле пайда болот, жашоо өтө жеңил болот. Я Алла, мына ошондон биз айттык, жер бетиндеги дагы эң негизги бирин башталган күнөө мына ушул көрө албастыктан башталган. Ар бирөөбүз бул нерседен сактанышыбыз керек, урматтуу туугандар. Анткени бул сизди дагы, мезди дагы, бизди дагы эч кандай ийгиликке жеткирбейт. Кээ бир данышмандар айткан экен, кээ бир данышмандар залым
Анан мазлум деген сөз бар да. Залым bir адамды муштуму чоң, бирөөдө езип атат, же болсо акчасын бербей атат, коркутат. Бул адамды залым деп коет. Ал эми алсыз болуп, акчасын алдырып, үйүнө тартырып, жерин алдырып койгон адам муну мазлум деп коет. Мазлум, жапа чеккен адам да. Ошону кээ бир алымдар айтат. Көрө албастык кылган адамдан дагы мазлумга окшогон, бирок залым адамды көрө элекмин дейт. Көрө албастык кылган адам кудум эле жапа чеккен адамдай, ушундай эле бир бечара байкуштай сезилет, бирок бул өтө залым адам. Сизге дагы эмне кылат, зулум этет, жамандык этет, өзгө дагы жамандык этет. Мындай адамдан өткөн залымды көрө элекмин деп данышмандар айткан экен. Ошондой эле Мухаммад ибн Сирин рахматуллах алейхи айтат: "Мен эч качан бул дүйнөдө эч кимге көрө албастык кылган жокмун. Эгерде ал бейиш ээлериден боло турган жакшы амалды кыла турган болсо, бейишке кире турган болсо, мен ага эмне үчүн көрө албастык кылышым керек? Ал ийгиликке жетип атат, ал менин бир турганым. Ал ийгиликке жетип атат, мен балким аны колдодум, балким колумдан келишинче жардам бердим" дейт. Эгер ал жаман күнөө иштерди кылып, жаман бирөөнүн акысын жеп, дозокко кетип аткан болсо, анын дозокко кетип аткандыгын мен эмне үчүн көрө албастык кылышым керек? Ордуга мен түшүм керек беле анын? Же мен ошондой зөөкөр адам болушум керек беле? Мына ошондуктан мен жер бетинде эч кимге эч кандай көрө албастык кылган жокмун дейт Мухаммад ибн Сирин рахматуллах алейхи. Акыйкатта бизге чоң сабак. Хасан Басири рахматуллах алейхи айтат. Хасан Басири рахматуллах алейхи: "Эй адам баласы, эмне үчүн сен бир тууганыңа көрө албастык кыласың? Эгерде Аллах Таала ага өзүнүн берешендигинен берип аткан болсо, сен Алланын бергендигине көрө албастык кылып атасың сен. Ошону билип койгун. Алланын бергендигине көрө албастык кылып атасың. Бул нерсе урматтуу тууган, сени сага ылайыктуу эмес, сени бул дозокко жетелей турган нерсе. Мына ошондон көрө албастыктан сактанабыз. Урматтуу туугандар, биз Насихат радиосунда 90 жана 9 жыштыгында сиздердин назарыңыздар менен Бактияр болуп атам, урматтуу тууган. Андыктан бизден алыстабастан биздин WhatsApp номерибиз 705 96 94 41 номерибиз иштеп атат. Ушуга кызыктырган номериңизди берсеңиз, биз жооп бергенге даярбыз. Андан кийин урматтуу тууган, эфирден сыткары кийинчерээк биздин бул сабактарыбызды Марва ТВ YouTube каналыбыздан, ошондой эле Нарк медиа каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Бирок кечиресиздер, биздин Нарк медиабызга ошол чыгара турган аппараттарыбыз жок болгондугу үчүн, алар бузулуп калгандыгы үчүн кайра Нарк медиадан чынын эле чыга албай жатабыз. Сиздер суранып атасыздар, бирок биздин ал аппараттарды алганга күчүбүз жетпей жатат. Эгерде колудан келген, макул мен садака жарыя кылайын деген адамдар боло турган болсо, албетте биздин операторубуз мейлис таксырыбызга кайрылсаңыздар, же болсо биздин өзүбүздүн номерибизге кайрылсаңыздар болот. Буюрса билген нерсебизди эфирден чыгарып, дүйнө жүзүндөгү мукмин мусулмандар пайдаланса, сизге дагы сооп болот демекчибиз. Абулай Самарканды рахматуллах алейхи айтат: 3 түрдүү адамдын дуасы кабыл болбойт. 3 түрдүү адамдын дуасы кабыл болбойт. Бирөөсү акилул харам, арам жеген адамдын дуасы кабыл болбойт. Экинчиси көп гыйбат кылган, көп бирөөлөрдө ар кимди эле жамандап бушактай берген адамдын дуасы кабыл болбойт. Үчүнчүсү мына ошол көрө албастык кылган адам, мукмин мусулмандарга көрө албастык кылган адамдын дуасы кабыл болбойт, урматтуу тууган. Демек, дуаңыз кабыл болбой жаткан деңгенчелик болсо, анда сиз эмне үчүн көрө албастык кылышыңыз керек? Анда сиз эмне үчүн өзүңүзгө өзүңүз зулумду кылышыңыз керек? Ошондон урматтуу менин мусулман бир туугандарым, албетте убакыт деген убакытыбыз барган сайын азайтып баратат. Ошондуктан эгерде сизде кызыктырган сурооңуз боло турган болсо, 705 96 94 41 WhatsApp номерибиз иштеп атат. Ушуга кызыктырган сурооңузду берсеңиз, биз жооп беребиз, урматтуу тууган. Я Алла. Андан кийин албетте Ибн Шихаб атасынан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Эгерде көрө албастык кылуу уруксат болсо, адал дей турган болсоң, эки нерсеге гана уруксат болмок" дейт. Пайгамбар дейт, көрө албастык, ичи тарлык, чынын деле адал боло турган болсо, эгер көрө албастык кылган боло берет дейт, болмосо эки нерсеге гана көрө албастык кылганың татыктуу болчу. Эки нерсеге гана.
Бирөөсү bir adamga Allah Subhanahu Taala Kur'an ilimini bergen, Kur'an ilimi, Kur'an jattagан, al түнү дагы, күнү дагы Kur'an окуп хатым кылат, хатым кылат. Мына ошол адамга не кылсаң, көрө албастык кылсаң болот эле да. Татыктуу да мына ошолчу. Бир адам Куранды башынан аягы жаттап алган. Карасаң, түнү күнү Куран окуп ушунчалык нурлуу жүрөт, рахаттанып жүрөт. Эгер чындап эле көрө албастыгын ушуга кылышың керек эле да. Анда дагы сенде жок болуп кетсин, мен ушундай болоюн, мен жылдыз болоюн, мен авторитет болоюн деп эмес. Маликем сенде ушул окугандай мен дагы окуйын деп ушуга көрө албастык кылсаңыз болот. Экинчи, Аллах Таала bir адамга байлык берген, байлыгы бар, ал түнү күнү ошону сарфтайт. Кыйналып атканга дагы, кыйналбаганга дагы, сураганга дагы, сурабаганга дагы бере берет, бир дагы милдет кылбайт да. Мына ушул адамга көрө албастык кылсаңыз болот. Анда дагы сенде жок болуп кетсин, ордуңда мен болуп калайын, тезирээк өлүп кал деп эмес. Балким менде дагы ушундай байлык болсо, мен дагы ушинтип жалпы инсаниятка жардам берип, ушунчалык көп сооп топтомок элем деп көрө албастык кылсаңыз, мына ошол экөө гана татыктуу. Ал эми чоң үйдө жашап атат, кымбат кийимдерди кийип атат, чоң машина минип атат, антип атат, мүнтүп атат. Я Алла, Алла берсе кыла берсин. Алла берсе кыла берсин, урматтуу тууган. Канчалаган адамдар бар, сурап калат, дамылла ана ысыраф да дейт. Неге? Чоң 5-7 жиптерди минип жүрөт, ошондон көрө кичинерээк машина алып туруп, ошону кедейлерге берсе болбойбу, ысырафтан ага кантип жооп берет дейт. Болбойт, урматтуу тууган. Аллах Subhanahu Taala кимге канчалык деңгээлде байлык берген болсо, ошону пендесинин үстүдөн көргүсү келет. Пайгамбарыбыз айтты: "Инналлаха джамилун юхиббул джамала." Аллах Таала ушунчалык кооз, чырайлуу зат, кооздукту, чырайлуулукту жакшы көрөт. Жакшы көрөт, урматтуу тууган. Алла Таала ошого бердиби, ал ошондой чоң машиналарды минсин. Мага окшогон Matiz, Nexia бир нерседи алып албасын. Чокойун көчүгүнү дебелеп кийбесин ал. Ошондой кожа сапаттуу нерселерди кийсин. Аллах Subhanahu ошондой берди, аны ошондой көргүсү келет, урматтуу тууган. Инсан өзүндө жок болсо эле ичи таарлык кыла берет да. Мына ошондон бул нерседен сактанышыбыз керек. Мына ошондой чоң үйдө жашап атат, астагфирулла кантип жооп берет. Муну каяктан алды? Аллах Таала берди. Жок, элдин акысыны жеп атат. Андай болсо ага неге көз артасың? Элдин акысын анык жеп атканын билсең, ага неге көз артасың, урматтуу тууган? Башка берсе сен дагы шерик болуп калбайсыңбы? Мына ошондон бул суктана турган, же болсо көз арта турган, ичи таарлык кыла турган нерсеге жарабайт бул, урматтуу тууган. Аллах Subhanahu Taala, караң, айтып атпаймынбы, өзүңдө жок болсо эле ичи таарлык кыла берет адамдарчы. Эгер өзүгө дагы ошондой 5-7 чоң машинаны минип койсоң, унчукпай айдап жүрө берет. Кайдан алдың? Кудай десең берет экен да, Кудай деген кур калбайт го. Ишендим деп кое элечи. Ушу менен даватка чыгып койсом акысын берген болом да, дамыла туурабы деп кое эле, аны бөлүшөйүн дебейт, урматтуу тууган. Бир кезде мен ушундай айдам, эми минип калдым, ушуну бөлүштүрүп таркатып берейин дебейт. Неге? Өзүндө бар болсо ал билинбейт дагы, башка бирөөгө эле көз арта берет. Бул ылайыктуу эмес. Ошондон урматтуу менин мусулман бир туугандарым, бардыгыбыз бул нерседен сактанайлы. Сактаныштыктын жолу тилиңизде чыкпасын. Ичиңизде калган болсо, өзүңүздү гана жемелеңиз, ичиңизде калып кете берсин. Ya Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ala inna dinan nasiha. Ey adamlar, kulak taşı uğalgıla. Din özü bu nasihat. Din özü nasihat, hurmatlı tuğan. Bizge soru kelip düştüler. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Atamdı kapa kılıp aldım ele. Ne de öğe menen üyünü özün uçurunda yazsanız bizge öğe menen üyünü varga o anan uğu kılıp yazsanız kelet. Tegi ayılda atama jolugуп keçirim sıraganga mümkünçülük bolobu. Ne de atamdı kapa kılıp aldım ele ötüp ketти тиги дүйнөгө атамды жолугуп кечирим сураганга мүмкүнчүлүк боробу. Урматтуу тууган, Аллах хасонду ал жака өтүп кеткен болсо, эми атаңыздын атынан көп жакшы иштерди кылыңыз, көп сооптарды кылыңыз, атаңыздын достору менен катташып туруңуз, мамилени үзбөңүз. Бизде Айша ата деп коет го, ошол атаңыздын достору Айша аталарыңыз менен мамиле кылып, ошолго көп жакшылык кылып туруңуз. Иншалла атаңызга сооп барат дагы, атаңызга сооп баргандыгы ал жакта билинет, толук анан кийин
менин балам ушундай экен да, мен ойлоптун, мен мындай кылып алыпмын деп, албетте атаңыз сизден ыраазы болот. Бейишке барганда сөзсүз аны менен жолукканга дагы мүмкүнчүлүк боло турма тутуган. Ошол жерде анан эң кызыгы мына ошондой да. Өткөн күндөрдү сүйлөшүк бейиштегичи. Анда дагы эң кызыгын кантип өлдүң, өлгөндө не болду? Себеби бир адам бизге кетип баратып эле жаны чыгып кеткендей сезиле берет, урматтуу тууган. Анткени пайгамбар айткан эң оңой жандын алышлыгы тирүүлөй териңди сыйырган менен барабар да. Мына ошондон ар ким ар кандай абалда өлөт, биз аны билбейбиз. Анан бейишке барганда ушул туурасында сөз болот, сүйлөшөбүз, урматтуу тууган. Ал жерде дагы атаңыз менен жолукканга мүмкүнчүлүк болот иншалла. Саламатсызбы? Кудай үчүн күйөөмдүн бир туугандарын өзүнчө кетсин деп дуа кылыңызчы. Не дейт? Кылгызчы. Өзүбү бир комнатада жашайбыз. Өзүнчө үй салып кеткенбиз. Келип алышты. Бары кайнатам болуп күйөөмдү бузат. 3 балам бар. Күйөөмдү жана балдарына мага 1 сом да бербей калды. Акчаны кайнатам талашат. Күйөөм иштеп табат, 96 000 сом алат, зарплата мал багат, Кудай үчүн суранам. Жок, урматтуу тууган, Кудай үчүн мынтип сурансаңыз, алар кайра кетпей калат. Сиз Кудай үчүн сураныңыз, мен дагы дуа кылайын. Аллах Таала ар бириңиздерге мүмкүнчүлүк берсин, туура түшүнүк берсин. Бир кичине жерге тыгылбастан, Аллах Субхана Таала ошол кайната кайненеңизге дагы өзүнүн айкөлдүүлүгүнөн байлык берип, алар дагы сиздер дагы чоң бир үй алып туруп, эки жерде жашап, дегеле жалпы мусулмандарды керек болсо бакканга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Аллах Таала туура түшүнүк берсин. Сиз дагы туура түшүнүп туруп, бир аз тишиңиздин кирини шоруп, жакшылыкка гана дуа кылсаңыз кабыл болот. Анан булар кетип калсын, кетип каяка бара турматы тууган. Үйү болсо, анда үйү бар десеңиз, анда Аллах Таала туура түшүнүк берсин. Буларга тыгылбай, булар дагы эркинирээк жашасын. Кой, булар дагы каалагандай рахат алып, каалагандай өздөрү алып жесин деген туура түшүнүк бере турган болсо, сизге дагы пайда болот, аларга дагы пайда болот. Жөн эле кетип кала турганда, ал жактан дагы ала турган акчасын ал жактан дагы алдырып кое берет. Балким баласыны жөнөтпөй коюшу дагы мүмкүн, урматтуу тууган. Баягы Тынар Куудулубуз айткандай, бала алмашайлыбы деп калбаңыз, анан кийинчи, бала алмасак болобу деп калбаңыз. Мына ошондуктан жакшылыкка дуа кыла бериңиз. Аллах Субхана Таала бере турган болсо, Кудай буйрса, сиздер дагы, алар дагы чоңураак бир там алып, чоңураак бир үй алып, ошол жака чыгып аласыздар. Иншаллах. Мына ошондуктан мен өткөндө да айтканмын, дуалар кабыл болушлугунун шарты не болсун? Күнөө болбосун, душмандык болбосун. Мына ошондо гана дуалар кабыл болот. Азыр экөөбүз биригип алып туруп, жалпы эле мусулмандарга келгиле дуа кылайлычы деген менен, ал не болуп атат? Душмандык болуп эсептелип тагын, бул дуа кабыл болбойт. Ошондой эле күнөө иштерге дагы эч кандай дуа кабыл болбойт. Балким баарыбыз чогулуп алып туруп, Аллах Субхана Таала ар бирини өз алдынча очор бачары болуп туруп, жакшы турмушуну курганга бардыгыбыз дуа кыла турган болсок, иншалла кабыл болот. Биздин убакытыбыз азайып баратат, урматтуу туугандар. Я Аллах. Абу Хурайра разияллаху анху айтат, урматтуу тууган, акыйкатта суроого дагы байланыштуураак экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, мусулманга болгон 6 милдети бар. Мусулманга болгон милдети. Биринчи милдет, мусулман, урматтуу тууган, качанда мусулманга жолукса, ассаламу алейкум деп салам беришлиги милдет. Саламатсызбы, привет дегендерди токтотуңуз. Ассаламу алейкум. Бул жалпы мусулмандардын саламы, урматтуу тууган. Мына ошол менен салам беришлик бул милдет. Экинчиси, качанда сизди чакырган болсо, конокко чакырдыбы, чайга чакырдыбы, же жардамга чакырдыбы, чакырган болсо жооп беришлик. Анык бара алам же бара албайм деп жооп беришлик сиздин милдетиңиз. Үчүнчүсү, насихат сурай турган болсо, туура насихат беришлигиңиз ар бир мусулмандын милдети. Качан чүчкүргөн болсо, алхамдулилла дейт, ярхамкаллах деп жооп беришлик милдет. Качан ооруп аткан болсо, барып кабар алышлык бул милдет. Качан өлгөн болсо, аны ахиретке узатып коюшлук бул милдет. Мына ошондуктан биздин мойнубуздагы милдет ар бириге туура насихат. Ал сенин дүйнөңө пайда береби, бербейби, аны көрө албастык кылбаңыз. Бизде мына ушундай да, ушул жерди алайын дедим эле, кандай дейсиң десе, жок албай эле кой, кийин кыйналып каласың го дейт. Макул десең, өзү барып алып алганда ал жердичи. Неге көрө албастык кылдырмат турган? Адам деп сени
ушундай баалап, кадырлап сенен келип насыйкат сурап атат. Ала турган жерде ал өтө сонун болот. Эгер мүмкүнчүлүк болсоң мени дагы кошо албайсыңбы? Эгер болсо эч кандай капачылык жок, өтө сонун жер, зыян тартпайсың деп койсоңуз, урматтуу туган, сиз милдетиңизди аткарган болосуз. Жок деп туруп кийин өзүңүз алып алатыган болсоңуз, анда кыянаттык кылган болосуз. Сиз албетте бул дүйнөдө сонун бир нерседе таптым дегендей болосуз, ахиретиңизди жоготтуңуз, урматтуу туган. Милдетиңизди аткарган жоксуз. Мына ошондуктан бардыгыбыз туура насыйкат берип, мына ушундай жаман иштерден сактануунун аракетин кылайлы. Я Алла. Мына ошону менен биздин бөлүнгөн убакытыбыз дагы бүтүп калды. Урматтуу тугандар, чындыгында эле убакыт менен алтынды, күмүштү, кавхарды дегеле бардык нерсени тапсаңыз болот. Бирок алтын, күмүш, кавхар менен эч качан убакытты таба албайсыз. Мына ошондуктан ар бирөөбүз убакыттарыбызды текке кетирбестен, кыш мезгили биз үчүн Алланын рахматы, момундардын рахматы, урматтуу туган. Анткени күндүзү кыска болот, орозо кармаңыз, түн узун болот, тахажжуд окуңуз, Аллахка көп-көп дуа кылыңыз. Аллах Субхана Таала бардык кыйынчылыктардан өзү сактасын. Эми урматтуу тугандар, биз ар жуманын ошол 3-чү күнү Насыйкат радиосунда 90,9 жыштыгында саат 7-ден 8-ге чейин түз байланышта болобуз. Андан кийин биздин бул сабактарыбызды Марва ТВнын YouTube каналдан, ошондой эле эгер мүмкүнчүлүк болуп калса биз Нарк медиага чыгарабыз. Ал жактан дагы көрсөңүздөр болот. Жана кызыктуу суроолоруңуздарды кызыктырган даярдап бизге кийинки жумага даярдап берсеңиз болот. Кийинки жумага чейин көрүшкөнгө Аллах Таала бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахире давана алхамдулиллахи раббил аламин. Я Рабби, хаксың, барысың, жаратсың, көрүп турасың, билип турасың, угуп турасың. Я Аллахым, бүткүл мусулмандарды жакшыдан кем кылбагын, жамандарга тең кылбагын, жараткан нерсени жамандыгынан Алла өзүң сактагын. Я Аллахым, бүткүл мусулмандардын машһур болгон иштерине ийгилик, тапкан нерсени береке, үй бүлөсүнө тынччылык бергин. Я Аллахым, сага гана ибадат кылабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Сени көрүп турасың, билип турасың, угуп турасың. Я Аллахым, чоңдорубуздун ортосуна ынтымак, махабат, тынчтык, биримдик берген. Элибиздин ортосуна ынтымак, махабат, тынчтык, биримдик берген. Я Аллахым, эч качан бизди бөлүнүп жарылуудан өзүң сактагын. Эч качан бөлүнүп жарылууга барбаштыкка Алла Таала өзүң мүмкүнчүлүк берген. Өзгөчө кошуна мамлекетибизге, Казакстандагы бир туугандарыбызга Аллахым жеңилдик берген, тынчтык берген. Ошол эле учурда Аллахым, өзүң хадиси кудусда айткансың, ар бир жердин, дей болбосом ар бир мамлекеттин өзүнүн чеги бар дегенсиң. Я Аллахым, албетте өзүңдүн дагы чегиң адалдан арамга чыгып кетпештик, бул сенин чегиң. Я Аллахым, ар бир мамлекеттин өзүнүн чегарасы бар. Биздин дагы Кыргызстандын дагы мамлекетибиздин чегарасыны, я Аллахым, тактап бөлүп алууга Алла Таала өзүң мүмкүнчүлүк берген. Анткени сен кадырсың, биз алсызбыз. Сен көрүп турасың, билип турасың, угуп турасың. Я Аллахым, бардык абалда сага көз карандыбыз. Андыктан я Аллахым, чоңдорубузга, я Аллахым, өзгөчө президентибизге, анын досторуна, жардамчыларына, я Аллахым, имандарына күч кубат берип, ден соолуктарына таза коюп, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге адилеттүүлүк менен, я Аллахым, ийгиликтерди, ошондой эле Аллахым, жыргалчылыктарды өнүгүүнү алып келишини Алла Таала өзүң насип кылгын. Ва ахире давана алхамдулиллахи раббил аламин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.